Бүгүнкү чыгарылышта Трамп Ирандын жообуна катуу ачууланды. АКШда грин картасы бар иммигрант камакта отурат. Алимент төлөбөгөндөргө жаза күчөтүлүп, паспорттору жокко чыгарыла баштады. Америкада робот трактор кадимкидей жүк ташый баштады. Филадельфия шаарында кыргыздардын жыйыны өттү. Саламатсыздарбы? Бүгүн 11 май 26 жыл Чикаго шаарынан Америка жаңылыктары бизге катталып колдоп туруңуз. Маанилүү жана талкуу жараткан маалыматтар алдыда. Алгач жакынкы чыгыштагы кризис АКШ президенти Дональд Трамп Ирандан алынган жоопту кескин түрдө четке какты. Мындан мурда Вашингтон Тегеранга 14 пункттан турган согушту токтотуу боюнча планын берген. Трамптын ыкчам жана катуу реакциясынан кийин дүйнөдө мунайдын баасы дароо кымбаттады. АКШ бир нече күн мурда Иран менен сүйлөшүүлөрдү кайра жандандыруу максатында атайын сунуш жөнөткөн. Кечээ жекшембиде Тегеран өзүнүн расмий жообун берип, согуш кандай шартта токтой турганын жарыялады. Ал шарттарга ылайык Иран согуштан тарткан чыгымдын керемтесин төлөөнү, Ормуз кысыгына толук бир тараптуу көзөмөлдү, деңиз камоолун токтотууну, жаңы чабуулдар болбой турганына кепилдикти, санкцияларды алып салууну, мунайын каалагандай сатууну жана Ливанга тынчтык орнотууну сунуштаган. Бирок Дональд Трамп бул сунуштарды кабыл алган жок. Ал соц тармакка Ирандан келген жоопко карата "Ал мага жаккан жок. Таптакыр кабыл алгыс" деп жазды. АКШ өзүнүн расмий планын ачык жарыялабаса да, сөз Ирандын өзөктүк программасы баштаган 14 пункттан турган меморандум тууралуу болууда. Трамптын билдирүүсүнөн кийин дүйнөлүк мунай базарында баалар кескин көтөрүлдү. Reuters агенттиги бир баррель мунайдын баасы дээрлик $3 кымбаттаганын тактаган. Ошол эле учурда Иран Ормуз кысыгын көзөмөлдөөнү улантып жатат. Бул мунайдын баасына түздөн түз тескери таасирин берүүдө. АКШ болсо Иран портторундагы камоолун күчөтүп, Тегеранды өз шарттарына көндүрүүгө аракет жасап жаткан чак. Трамп өткөн аптада Иранга ачылган согуш тез арада аяктайт деген эле. Согуштун фонунда күзүндөгү Конгресске шайлоо жакындаган сайын Трамптын рейтинги барган сайын түшүп, АКШда бензин баштаган товарлар кымбаттап, аны менен катар Республикачылдар партиясынын да бедели барган сайын төмөндөп жаткан чак. Кошмо Штаттарда 56 жаштагы польшалык иммигрант Биата Семенковичтин окуясы чоң талкуу жаратууда. Ал күчүндө турган грин картасы колунда тургандыгына карабастан дээрлик 9 айдан бери ICE миграция кызматынын абагында камалып жатат. Биата 95-жылы АКШга Польшадан виза менен келип, кийин туруктуу жашоочу макамын алган. Үй бүлөсүнүн айтымында анын грин картасы кеминде 26-жылдын аягына чейин жарактуу болчу. Ошого карабай ICE аны 25-жылдын август айында бала бакчада жүргөн жеринен кармап кеткен. Туугандары бул окуяга таң калып жатканын айтышат. АКШнын ички коопсуздук министрлигинин документтерине ылайык, Биатанын кармалышына анын 2000-жылдардын башындагы майда уурлукка барганы себеп болгон. Бирок кызы Клаудия энеси күнөөсүн мурда эле мойнуна алып, соттун бардык талаптарын аткарганын, акыркы жылдары АКШнын жарандыгын алууга даярданып жүргөнүн билдирди. Трамптын бийлиги миграциялык рейдтерди эң кооптуу кылмышкерлерге каршы жүргүзүп келет. Бирок Биатанын кыздары алардын апасы мындай адамдардын катарына кирбейт деп эсептешет. Учурда Биата Кентукки штатындагы жабык мекемеде жатат. Кыздарынын айтымында камакта шарт оор, көгөргөн дубалдар, курт кумурска жана гигиеналык нормалар сакталган эмес. АКШда ири суммадагы алиментти төлөбөй жүргөн жарандардын паспорттору жокко чыгарыла баштайт. Дональд Трамптын бийлигинин жаңы программасы 8 майдан тартып күчүнө кирди. Ага ылайык алгач $100,000 ашык карызы бар 2700 адам биринчилерден болуп паспортунан ажырайт. Бирок бийлик өкүлдөрү бул иштин башы гана дешет. Жакынкы убакта чектөөлөр алиментке $2,5 миң ашык карызы бар бардык
америкалыктарга жайылтылат дейт. Мындай талап AQS'нын федералдык мыйзамында 1996 жылдан бери каралганы менен көп жылдар бою ал норма дээрлик колдонулбай келген. Мурда мындай чара негизинен паспортун узартууга келген адамдарга гана иштечү. Эми болсо AQS'нын мамлекеттик департаменти жарактуу паспортторду дагы жокко чыгара алат. Бийлик бул кадамы менен ата-энелерди балдарынын алдындагы милдеттерин так аткарууга мажбурламакчы. Чиновниктердин маалыматына караганда, бул маалымат тарагандан кийин жүздөгөн адамдар алиментке карыздарын шашылып жаба баштаган. Америкада 2000-жылдардын башынан бери паспортко киргизилген мындай чектөөлөрдүн аркасында алименттин 657 миллион доллар карызы өндүрүлгөн. Эгер адамдын паспорту чет өлкөдө жүргөн учурда жокко чыгарылса, анда ал AQS'га кайтуу үчүн консулдук же элчилик аркылуу убактылуу документ алса болот. Паспортунан ажырагандар карызын толук төлөгөндөн кийин кайрадан жаңы паспортко арыз бере алат. Ошентип адамдар ойлоп тапкан AI жана башка робот-боттор адамдардын өзүн жумушсуз калтыруу тенденциясы уланууда. AQS'да робот-трактор жолго чыгып, кадимкидей жүк ташый баштады. Бул тууралуу CBS билдирди. Маалыматка ылайык, Aurora Innovation технологиялык компаниясы Даллас менен Хьюстон шаарларынын ортосуна I-45 трассасы аркылуу айдоочусу жок тракторду ишке киргизди. Бул тракторго шоопур отурбайт, башкаруу жасалма интеллект, камера, сенсор жана радарлар аркылуу ишке ашат. Компания өкүлдөрү бул тарыхый учур экенин айтып, робот трактор суткасына 24 саат токтобой иштеп жатканын белгилешти. Алардын айтымында робот трактордун чыгымы адамдарга караганда 2-3 эсеге арзан. Ошону менен бирге СДЛден ажырап жаткан мигранттардын ордун толтуруп, жүк жеткирүүнү тездетет. Aurora Innovation жыл соңуна чейин Техастан тышкары Аризона жана башка түштүк штаттарга да робот тракторду чыгарууну пландап жатат. Ошол эле учурда бул жаңылык талаш тартышты күчөттү. Айрым эксперттер 80 000 фунттук чоң трактор кичинекей эле ката кетирсе, жолдо чоң кырсык болушу ыктымалдыгын эскертишүүдө. Мындан тышкары көптөгөн трак айдоочулар келечекте роботтор алардын жумушун тартып алат деп кооптонуп жатышат. Акыркы маалыматтарга караганда айрым компаниялар 2027 жылдан тартып жүздөгөн робот тракторду жолго чыгарууну көздөп жатышат. AQS'нын Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Вигери мырза баштаган кыргызстандык ишкерлер AQS'дагы Select USA инвестициялык саммитине катышты. Бул тууралуу элчиликте маалымдашты. Select USA дүйнөдөгү инвесторлорду, компанияларды жана ишкерлерди бириктирген уюм. Анын платформасы жаңы байланыштарды таап, кызматташуу жана өсүү үчүн мүмкүнчүлүк жаратат. Кыргыз ишкерлери AQSh рыногуна жана өнөктөштүккө ээ болуп, инновацияларды колдонуп, жумуш орундарын түзө алат. Түзүлгөндөн бери саммит AQShга 256 миллиард доллардан ашуун инвестиция тартып, 130 миңден ашуун жумуш ордун ачып, колдоого жардам берген. Ал арада Кыргыз Республикасынын Кошмо Штаттардагы толук ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалган Эдил Байсалов Blair House'та AQShнын протокол башчысы Моника Кроулиге ишеним грамотасын тапшырып, элчилик кызматка расмий түрдө киришти. Байсалов президент Жапаровдун буйругу менен апрелде элчи болуп дайындалган. Эми мекендештерге байланыштуу маалымат 9 майга карата AQShда жашаган кыргыздар Филадельфия шаарында чогулуп атайын эскерүү жана жолугушуу иш-чарасын өткөрүштү. Ага Американын ар кайсы штаттарынан келген кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө 2 дүйнөлүк согуштагы жеңиш күнү эскерилип, ата-бабалардын эрдиги тууралуу сөз болду. Курман болгондорго Куран окулуп эскерилди. Мындан тышкары жыйындын алкагында AQShdагы кыргыз диаспорасынын бүгүнкү абалы, мигранттардын көйгөйлөрү жана балдардын келечеги тууралуу пикир алмашуулар жүрдү.
Катышуучулар кыргыз тилин, маданиятын жана улуттук баалуулуктарды чет өлкөдө да сактап калуу маселесине өзгөчө көңүл бурушту. Жыйында жаңы келген мекендештерге жардам берүү, кыргыздардын өз ара байланышын күчөтүү жана АКШда биргелешкен маданий иш-чараларды көбөйтүү жаатында сунуштар дагы айтылды. Иш-чара концерттик программа менен коштолуп, кыргыз ырлары жаңырып, улуттук тамак-аштар тартууланды. Уюштуруучулар мындай жолугушуулар АКШда жашаган кыргыздарды жакындатып, биримдикти бекемдей турганын белгилешти. Иш-чара Теңир Тоо коомдук уюму тарабынан демилгеленип өткөрүлдү. Ушундай кызыктуу фото, видеолорду сиздер да жиберсеңиздер болот. Сиздерди кызматташууга чакырабыз. Америка жаңылыктарынын соңуна келгенде биздин канал жаш болгондуктан, урматтуу көрүүчүлөр, каналды колдоп турсаңыз демекчимин. Сиз канчалык көп лайк басып, комментарий жазсаңыз, YouTube'тун каналды ошончо алдыга түртүү мүмкүнчүлүгү бар. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.